Сөңкөлдү эмнеге сактоо керек? Анын 10 себебин айтып беребиз. Сөңкөл дүйнөдөгү эң бийик көлдөрдүн бири. Деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан бул көл Кыргызстандын уникалдуу жаратылыш мурастарынын бири. Сөңкөл таза суу запасын сактайт. Сөңкөлгө 20 ашык өзөн суу куят. Андан кажырты суусу агып чыгып, Нарын дарыясына кошулат. Көл бүтүндөй суу экосистемасы үчүн маанилүү. Эл аралык деңгээлде корголот. 2011 жылы Сөңкөл Рамсар конвенциясынын суулуу саздык жерлеринин тизмесине кирген. Бул анын дүйнөлүк экологиялык маанисин көрсөтөт. Канаттуулар үчүн өзгөчө жай. Көлдө канаттуулардын 131 түрү кездешет. Алардын 17си Кыргызстандын, 18и Жаратылышты коргоонун эл аралык союзунун кызыл китебине кирген. Сейрек кездешкен жаныбарлардын мекени. Сөңкөлдүн экосистемасы көптөгөн жапайы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жашоо чөйрөсүн түзөт. Жайыттарды камсыздайт. Жай мезгилинде миңдеген мал ушул аймактагы жайыттарда багылат. Сөңкөл жүздөгөн малчы бүлөлөрдүн тиричилигине түздөн-түз байланыштуу. Экотуризмди өнүктүрөт. Жыл сайын миңдеген туристтер Сөңкөлгө келип, жергиликтүү элдин киреше табуусуна шарт түзөт. Климаттын өзгөрүшүнөн жабыркап жатат. Жаан-чачындын азайышы, кургакчылык жана суунун деңгээлинин өзгөрүшү көлдүн экосистемасына олуттуу коркунуч жаратууда. Адамдын таасири күчөп жатат. Көзөмөлсүз мал жайуу, браконьерлик, таштанды жана балык уулоонун кесепетинен канаттуулардын саны азайып, айрым түрлөрү Сөңкөлгө келбей калды. Окумуштуулар азыркы экологиялык көйгөйлөр чечилбесе, алдыдагы жылдарда көлдүн экосистемасы олуттуу өзгөрүп кетиши мүмкүн экендигин эскертишет. Сөңкөл таза суу, био ар түрдүүлүк, туризм жана климат үчүн баа жеткис жаратылыш байлыгы.